Жардам берели деп жаткан жакка эмне жолтоо болуп жатасыз деген суроо болот да. 70 бала азыр ошол эле бир кол коюунун эле ошонун чечиминде гана турат да. 70 баланын тагдыры. Камераны өчүрүп коюңуз, бияка отуруп туруңуз. Жок, мен. Сиз урдап алдыңыз. Сиз менен уруксат сураган жоксуз. Сиз окуганга гана акыңыз бар. Сүрөткө тартканга да акыңыз жок. Эми бирок алар бизге бесплатный бар жоктун эмесин кылып берип атса, эми ошол нерсени булар ошону мойнуна алгысы келбестен ошону кармап атат. Энсомид ошол жоопкерчиликтен качып, Энсомид ошол жоопкерчиликтен качып меморандумга кол коюлбай турат азыр. Мен азыр деле даярмын. Мен деле кол түштү эметип той бөлүп койгом. Ошондо маселе министрликте болот. Ушул эне жана бала борборун, эне жана бала башкара деген. Неге дегенде сиздин кызыңыз, сиздин кызыңыздын өткөндөгү интернеттеги салган жаңжалы. Не трогайте меня, я сейчас злая. Сигарет чегип отурганы, албетте электронный деп атат. Кызымды Министерство здравоохранениянын требованиясынын Бир адвокаттыкынбы, бир журналисттикинби көрсөтүңүзчү. Сканерден өткөрүп алганыңызды. Унчукпай кетип калайын. Билесизби ушуну? Билбесеңиз билип алыңыз. Мага суроо берген. Суроо берген келдим. А сиз удостоверение сканер кылган кандай акыңызбы? Көрсөтпөйсүзбү? Жок, жаза бериңиз, бирок удостоверение сканер өткөрүш керек деп приказыңыз барбы? Приказ менен иштейм деп кандай приказыңыз? Негизи биздеги мамлекеттик кызматкерлер футбол ойносо, ошол эле Ливерпуль, ошол эле Барселонаны баарын утмакта. Удар, гол! Өткөн жуманын соңунда эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жетекчисине байланыштуу социалдык тармактарда видеолор тараган. Анда анын кызы ошо өзүнүн эле коллегалары менен жаңжал болуп жаткандыгы жана дагы ошол улуттук борбордун жетекчиси бейкүнөө медайымдарды жумуштан алгандыгы боюнча сөздөр болгон. Андан тышкары биз буга макул бул темаларды көңүл сыртында калтыралы. Буга чейин башка журналисттер дагы аны жазып чыгышты, айтышты. Өткөн жумада эле бул жөнүндө талкуу болду. Бирок биз сиздерге көңүлүбүздө бура турган тема бүгүн бул жакка мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын, жеткинчектердин, бөбөктөрдүн көбү келет. Бирок былтыр буга чейин кулагы укпаган 2 балага операция жасалып, ал толук кандуу каржыланган жайы бар. Быйылкы жылга 70 бала планга коюлуп, бирок ошол операцияны жасоо өз мойнуна алынганы менен ушул улуттук борбордун жетекчиси меморандумга кол койбой жаткандыгы тууралуу маалымат бизге келип түштү. Жана дагы ата-энелер бул боюнча кайрылды. Катардан келаткан жардамга муктажбыз. Биз уже 1 жылдан ашык күтүп атабыз бул операцияны. Бирок эмнеге кармалып атат? Операция эмнеге кармалып атат? Бир меморандумга кол коюлуш керек экен, бирок ал биз тараптан эч кандай жылыш болгон жок. Катар тарап макулдап атат. Катар тарап макул болуп атат. Биз тараптан ошол меморандумга кол коюш керек деп ошол детский жал больницанын жетекчиси ошол кол коюлбай жатат азыркы учурда. Ошол киши кол койбойт абы? Ошол киши кол коюш керек. Катар тараптан уже бул жакка келгени даяр. Эмнеге кол коюлбайсыз? Ар кандай шылтоолорду айтып кол коюлуп атат. Биз буга чейин билген эмеспиз. Ошол именно ошол кол эле кармап турганынча бизге документтерди даяр эмес деген маалыматтар болгон. Бул убакка чейинчи биздин өзүбүздүн ошол быйыл менин эле балам эмес, быйыл 70 бала кезекте турабыз. Мындан кийин баардыгыбыз түндүр күндүр кутабыздан ушу балдарыбыз операция болуп калсын депчи. Бирок ошол кармап атышат бул операцияны. Бул бала операцияга муктаж, ата-эне операцияга муктаж. Эми колунан келсе ата-энелер башка мамлекетке чыгып жасатып алышат. Бирок ал каражат оңой каражат эмес. 2 миллион деген акчада тегерегинде. Мындайча айтканда билет, слет, башка. Ал операция биздин мамлекетте жасалбайт. Бул эми жеке кызыкчылыгы үчүн кармап атышат да. Мындайча айткандачы. Биздин балабыздын келечегин эч ким ойлогон жок азырчы.
Бул себеби ошол алар. себеби ошол меморандумду токтотуп турганын себеби бул ошол Катар мамлекети бизге келгенде ошо импланттардын баардыгын реабилитация баардыгын өз мойнуна алып атышат. Алар өздөрү учуп келип биздин мамлекетте жасайт да. Мындайча айткандачы, алар ошолордун баардыгы өздөрүнүн мойнуна алып атат. Бирок балдар операция болгондон кийин реабилитацияны дагы алар өздөрүнүн мойнуна алсын деген чечимди кабыл алып атат да. Эми бизде мындай болуп атат да. Операциядан кийинки жоопкерчиликти алгысы келбей атат депсизби? Ошондой болуп атат да, мындайча айтканда ошондой болуп атат. Эми бирок алар бизге бесплатный бар жоктун эмесин кылып берип атса, эми ошол нерсени булар ошону мойнуна алгысы келбестен ошону кармап атат. Энсомид ошол жоопкерчиликтен качып, Энсомид ошол жоопкерчиликтен качып меморандумга кол коюлбай турат азыркы учурда. 70 бала азыр ошол эле бир кол коюунун эле ошонун чечиминде гана турат да. 70 баланын тагдыры. Андыктан биз бул маалыматтын канчалык баягы күнгөй тескейи бар, таяктын эки учу бар деген сыяктуу улуттук борбордун жетекчисинен сурап көрөлү. Эмне себептен жардам берели деп жаткан жака жолтоо болуп жатасыз деген суроо. Жүрүңүздөр. Камераны өчүрүп коюңуз, бияка отуруп туруңуз. Диктофонду өчүрүңүз. Биз диктофонго сүйлөшөбүз, анан интернетте. Хорошо? Себеп? Ошо, потому что это стратегический объект. Анан кийин сүйлөшкөндөн Интервью бересиз, бербейсизби? Жок, если вы посчитаете нужным, интервью берем. Интервью беришиңиз керек го дейм. Биринчи биз диктофонду Темирлан. Себеп? Ошо биз диктофонду сүйлөшөбүз. Жок, себебин айтсаңыз эмнеге? Жок, эмнеге диктофон менен? Ну хорошо, эште жагыңыз. А то азыр обеденный перерыв, Эльмар Гүрбеевич, жүрүңүз. Бул жакта жашыра турган эчтеке жок, сүйлөшүп турган эчтеке. Бир эле суроо сизге болгон болду, башка суроом деле жок. Уруксаты? Менин атым Темирлан эже. Өзүмдү тааныштырып коеюн толук. Жарайт. Бул да удостоверение. Удостоверение ала келгенбиз. Унуткан эмесмин. Урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр. Удостоверение сурады, көрсөткөнгөчү. Бирок мыйзам чегинде билесиздер, удостоверение эч ким баягы көргөн гана болот, сүрөткө тартканга да болбойт. Бирок өзүңүздөр көрсөтсөңүздөр, сканерден шакала өткөрүп алды. Эми бул жактыкы ою кандай экенин белгисиз, бирок бизде эч кандай жашыра турган башка нерсе жок. Бул эмне экен? Бул журналга обязательно келген проверкалардын баары өтөнү жазат данныйлар. Башында ошол данный приказ барбы, ушуна жазыш керек деген. Предписание прокуратуры, предписание. Мен азыр пустой кагаз кол койгондум. Эмне деп турат? Данныйларыңызды. Жок, көрүп атам, бирок башында ушуну жазыш керек, кол коюш керек деген нерсе бар да. Бар. Көрсөтүңүз ошо кагазды. Есть предписание. Көрсөтүңүз ошону. Ошо менен жазыңыз. Жазбасаң, Мен карап туруңуз. Сиз менин удостоверениемди сканер кылып алган үчүн уруксаты жок. Прокуратурага мен азыр барып жазам. Сиз эмне себептен менин удостоверениемди сканерден өткөрүп алдыңыз? Биринчи суроо. Сизге мен бир эле суроо бар болчу, бирок эки суроо болуп калды азырчы. Микрофон берчи мага. Биринчи суроо, эмне себептен өткөрүп алдыңыз удостоверение сканерден? Мен сизге Мыйзам жол береби? берет. Кайсы мыйзам? Приказ боюнча. Кайсы приказ? Мен жалаң приказ менен. Кайсы приказ? Мен жалаң приказ менен. Кайсы приказ? Ошол приказдын негизинде. Приказ кайсы? Ошол эмес. Номер барбы? Журнал түзүлгөн. Кайсы? Ким тараптан? Түзүлдү? Проверка устных и письменных. Көрсөтүңүз, удостоверение сканер кылыш керек деген. Бар. Көрсөтүңүз. Келген кишилердин Көрсөтүңүз. удостоверение. Сиз жооп бересизби, билесизби бул боюнча? Ооба, мондай приказдардан үйдөн Бул удостоверение бул менин жекем. Бул жакта менин паспорт данныйым жазылуу, билесиз. Эгерде менин жекелигиме кире турган болсо бирөө. Менин паспортум эдеңиз, мен да мыйзам билем. Кире турган болсо, Темирлан, түшүнөсүзбү? Мен азыр барып прокуратурага жазам. Сиздин үстүңүздөн. Азыр барып жазам. Менин документимди сиз урдап алдыңыз, мындай айтканда. Түшүнөсүзбү? Жок, мен. Сиз урдап алдыңыз. Сиз менен уруксат сураган жоксуз. Сиз окуганга гана акыңыз бар. Сүрөткө тартканга акыңыз жок. Билесизби ушуну? Сиз Билбесеңиз билип алыңыз. Мага суроо берген. Суроо берген келдим. Сиз удостоверение сканер кылган кандай акыңыз бар? Бар. Мына журналга көрсөтпөйсүзбү? Мен сизге көрсөтөм. Жок, жаза бериңиз, бирок удостоверение сканер өткөрүш керек деп приказыңыз барбы? Приказ менен иштейм деп атасыз. Кандай приказыңыз? Болду, ушу менен Ушул эле эмес. Мындан башка да бир суроом бар отур менин. Сиз жаңы суроо пайда кылдыңыз. Өзүңүз. Мен жооп бербейсизби?
Мен сізге жауап бердім. Не деп жауап бердіңіз? Жауап бердім. Оқытыңыз да. Қайсы приказды мен жауап алған жоқпын. Приказ дедіңіз, бірақ қайсы? Мен приказ предписание бар. Мен сізге да бір жолы айтам. Берген проверкаларым бар. Жоқ, түсіндім, бірақ кімдеки ошо кайсы приписание, кайсы приказ? Предписание счетной палаты и эми органдардыгы. Удостоверение сканер өткізіп кеткен бар ошо? Бар. Тет қағазды мага беріп қойыңыз. Сіз алдан өчүп. Шашынбекмін. Мага қағазды беріп қойыңыз. Бере албайсыз ба? Мейлі, өзіңізден көріңіз. Мыйзам чегинде сүйлөшөбүз, сиз көрүңүз. Бул макул, бул суроо жабылды. Кийинки суроо. Эмне себептен 70 баланын операциясына жолтоп алып атасыз? Кайсы 70 баланы? Кувейт мамлекети тарабынан баягы кулагы кичинекей кезинен укпаган балдарга операция жасалмак экен. 70 бала азыр кезекте турган экен. Кувейт мамлекети тарабынан 70. 60 анда сиз тактап коесуз, сиз тууралап коесуз, мен туура эмес айтсам. Анан бирок сиз тарапта меморандумдукка сиз кол койбой жатыптырсыз да, элдин, ошо ата-энелердин айтымында. Албетте бул маалымат азырынча мен үчүн так эмес. Мен ошол маалымат тактоо үчүн келдим сизге. Сиз кандай болду эле, эмне себептен макулдук бербей жатасыз, жардам берели деп жаткан жакка эмне жолтоо болуп жатасыз деген суроо болот да. Мисалы, хирургтарда осложнение болот да, ар кандай осложнение болушу мүмкүн. Анан кийин ошол осложненияга ким кайсы тарап жооп берет, ошону жазыш керек да. Ал сөзсүз. Кийин деген ата-эне деген сотко кайрылышы мүмкүн, органдарга кайрылышы мүмкүн. Ошондой эле сизге, журналисттерге кайрылышы мүмкүн, чынбы? Келип айтат да, мына ушундай болуп калды, Темирлан, пожалуйста, жардам бер деп. Анан ошонун негизинде ар бир документ болуш керек. Дарыгерлердинки кандай болду анан? Кувейт мамлекетинин дарыгерлери ошо мен келгенден бери меморандум жок. Биз деген закондун үстүндө иштейбиз. Сиз ошо тартып атпайсызбы мага, сиз ушинтип атасыз деп. Мен закондун арыда бери. Жок, азыр өтпөй эле кол, ал тема өтпөй эле кол, азыр өтсөк сөз уланды. Макул. Закон ченемдүүнүндө иштейбиз. Анткени деген эртең бирдеме боло турган болсо, закон негизинде мен жооп берем. Айтышат. Ошондо мыйзам чегинде кандай болот? Мыйзам чегинде, ошо мен айтып келатпайм. Мыйзам чегинде мындай да, Катар мамлекети именно профессор Кахтани мен деген меморандумга кол койбойм деп атат. Мен меморандумга. Сиз менен? Ооба, биз менен. Жеке сиз менен? Жок. Себеп? Центр менен. Себеп мындай. Себеп мен деген осложнение болот. Менде деле башка мамлекеттерде ушундай болгон, мени сотко беришкен. Мен ага жооп бергим келбейт. Эгер кыргыз мамлекети сиздин мекемеңиз мойнуна ала турган болсо, кийинки осложненияларды эми ар кандай болушу мүмкүн да. Мен анда деген меморандумга кол коем деп. Ошондо бир сөз менен айтканда биз операция жасайбыз. Мен даяр. Биз операция жасайбыз, бирок эгер эртеңки күнү бир нерсе боло турган болсо, биз жооп бербейбиз деген сөзбү ошондо? Ооба. Ошондой да. Туура. Эми мындай да, сиздер азыр бул мыйзамнасына баарыбыз бирдейбиз, мыйзам сыйлайбыз, туура. Бирок сиздер меморандумга кол коюш керек, анан бул кагаз анан сентябрь, октябрь деп отурган убакта балдардын жашы күн санап өсүп атат. Балдар күн санап чоңоюп атат. Алардын операция болгонго убактысы өтүп атат. Эгерде канчалык кичинекей боло турган болсо, ошону тез баштаса, ошончолук тез анын баягы операциясы успешный болуп кетүүсүнө мүмкүнчүлүк көп экен го. Убакыттар ушул убакка чейин созулуп туруп, эми дагы сентябрга чейин созулса кандай болот? Муну тездеткенге болбойбу? Бул туура эмес. Анткени Катар мамлекети деген канча жаш болсо деле ошончо жашта деле ала беребиз деген. Мисалы, былтыр жана 53 жарандыкын кылды деп эдим эле. Ошонун ичинен чоңдору да бар. Чоңдору деле бар. Мындай экен да, ошо орун басарларга дагы маалымат жеткен, буга чейин эле алар маалымдар болгон деп атпайсызбы? Министр айым өткөндө эле маалымдар болуптур да. Мен билгеничи, ошо ата-энелер өздөрү кирип айткан экен. Ага чейин ал маалымдар болбоптур. Министр айым бул иш боюнча. Мен билбейм, анткени ата-энелер ошентип айтты мага. Анан десеңиз, ошондо ата-энелер ушинтип ыйлап, сыктап, ызылдап, журналисттерди чакырып, министрге чейин барганга чейин ошол эле сиз, ошол эле министрдин орун басарлары ушул ишти ошого жеткирбей эле сүйлөшүүлөрдү, мисалы, баары сүйлөшүүлөр болот деп атпайсызбы? Баары сүйлөшүүлөр боло турган болгондон кийин аны эртелеткен оң беле? Министр Гүлнара Маришевна лично менин көзүмчө Катар министри менен, министр менен профессор Кахтани менен өзү сүйлөшкөн.
өзүбүз сүйлөшкөн бул маселе менен. Бул былтыр болгон. Бир жыл мурда. Бул былтыр болгон. Андан кийин замдар деле сүйлөшкөн. Бардык немеге деген жанагы международный отдел деген бар. Ошо международный отдел өзүрү катышып атат. Анткени англисче отуруш керек да. Ооба. Бүт катышуулар деген неметет. Замдар деген Түшүнүктүү. Ошондо, ооба, эки мамлекеттин ортосундагы болуп жаткан иш-чара болгондугуна байланыштуу. Муну сиз эле чечпейсиз, муну түшүнүктүү. Темирлан, мен чечпейм. Ошондо, ооба, сиз чечпейсиз. Мен эме перебивать этип коюнчу, кечирип коесуз сиз меничи. Мисалы, эгерде министерство ошол эле Минздрав деген, Минздравдын өзүнүн приказы болуп атпайбы? Ал багыла, болбойт, келишим түзүш керек, антыш керек, мынтыш керек. Эгерде Министерство здравоохранения министрдин колу менен мага приказ чыгарып, ушундай балдар жазалыш керек, алгыла, берки биз чыгарган приказга эметпейсиңер деп неметсе, мен с удовольствием айтып атам го. Мен такыр жок дебейм. Мен азыр деле даярмын. Мен деле кол эметип койбой эле коеюн. Ошондо маселе министрликте болуп атат. Ооба. Маселе министрликте. Түшүнүктүү. Рахмат. Суроо жабылды. Анан бул жак ошо эне жана баланын коргоо борбору болуп эсептелинет эмеспи? Анан ушул эне жана бала борборун эне жана бала башкарат деген ушу коллективдин ичинде сөз бар экен да. Неге дегенде? Эне жана бала башкарат деген. Неге дегенде сиздин кызыңыз жана сиздин кызыңыздын өткөндөгү интернеттеги салган жаңжалы, сигарет чегип отурганы, албетте электронный деп атышат. Бейтапканада. Буга кандай дейсиз? Бул жеке өзүңүзгө болгон багыт болгон суроо. Бул мен өткөндө деле интервью бергем. Азыр деле айтып коеюн. Бул кызды заведующий Чолпон Кубанычбековна өзү алып келген рекомендация менен. Бизге онкология, балдар онкологиясы бияка которулуп келбеди белем. Мен каршы болгом. Кызыңызга кандай чара колдондуңуз жетекчи катары, токотери? Токотери катары? Токотери. Аны деле айтайын. Кызымды Министерство здравоохранениянын требованиясы менен кетиргиле деди, кетирдим, приказ чыгарып койдум. Тумуштан кетирдиңизби? Кетиргиле деди, кетирдим. Алар кетирги дебесе эмне кылат дегенсиз? Жетекчи катары. Мен расследование жүргүзмөкмүн. Потому что деген менин кызымбы, Чолпон Кубанычбековна менин эң жакшы көргөн заведующийимдердин бири болчу. Мен өзүмө деле закон биринчи очередь. Закон ченемдүүлүгүндө ошонун баарын чыгарып, эмне себептен андай болгон, ким күнөөлүү, ошого жараша чараларды колдонбокпуз. Ошондо сиздин оюңузча министрлик шашып чечим чыгарып алдыбы? Билбейм, аны мен деген вышестоящий начальствонун указаниясына жооп бере албайм. Сиздин сөзүңүздүн мааниси ошондой түшүнүп атамбы? Жок, эми приказ для всех единый билесиздер. Түшүнүктүү. Приказ для всех единый. Мындай болду. Мен болсом иликтөө жүргүзмөкмүн дегениңизди эле айтып. Эми мен иликтөө жүргүзмөкмүн, эгерде деген андай болбойт. Ошондо министр иликтөө жүргүзбөй туруп жумуштан алала дегендей болуп калды да. Жок, эми вышестоящее начальствого деген это же виднее, кандай кылыш керек. Приказ көрсөтөсүз. Эмне приказ? Жумуштан алганыңыз боюнча. Пожалуйста. Жок, эмне кыласың? Приказ. Белги көрсөтөсүз да. Жок, мен жумуштан алыптыр, ушундай скандал болуп аткан дарыгерди өзүнүн кызын жумуштан алыптыр дейсиз да. Мынакей ушул приказ менен алыптыр депчи. Мен Минздравдын уруксатын сурайм. Аты жөнүн жаап турчу. Жок, Минздравдын уруксатын сурайм, бүгүн планировкага. Эгерде Минздрав уруксат бере турган болсо, мен сизге WhatsAppка өзүм чалып коем. Тиги макуланды. Хорошо. Түшүнүктүү. Минздравдан уруксат сурайсыз? Сөз. Сиз да мен жетекчиме чалып уруксат сурайсызбы удостоверениямды сканер кылганыңыз боюнча? Эми сиз мыйзамды жакшы түшүнөсүз өзүңүзчү. Бирок ушул шоунун кереги бар беле? Өзүңүз түшүнүп турасыз туура эмес кылганыңызды. Жок, почему? Түшүнүп турасыз туура эмес кылганыңызды. Могу шоу болуп атат азырчы. Эмнеге шоу? Шоу эмне? Ойлосоңуз өзүңүз деле. Мен эмне? Шоу деген шоу, анын переводу жок. Жок, шоу болгон жок да. Мен только то, что мне говорят, мен ошону жазайм. Ким айтты десем да көрсөтө албай атпайсызбы? Ошо приказыңызды көрсөтүңүз десем, аны да көрсөтө албай атпайсызбы? Сизге журналдан өйдө көрсөтөм. Эми ал журнал жөн эле кагаз көн го. Эми почему кагаз? Почему кагаз? Эми ошол журналдын бир баягы юридикалык күчү барбы эмне? Конечно. Кайсы анда токтомгобу, приказгабы, буйруккабы, кайсы? Конечно, анан ошол көрсөтпөйсүзбү анда? Келген комиссия алат, көрөт. Жок, көрсөтпөйсүзбү мага? Эмне себептен келди, потому что проверкалар болуп атат. Аягында деген кандай результаттар чыкты деп сураш керек да. Ага, сиз жетекчи катары сиз өзүңүз жооп бересиз ага.
Жок, сиз келип атасыз да. Ооба. Сиз мага Жок, мен келип атам, туура мен келдим. Сейитбекул Темирлан Сокол медиадан келди деп сиз жазып коесуз, болду, бүттү. А бирок кеп анда болбой атат. Кеп удостоверениени сиз менден сурап атып сканерден өткөрүп алганда болуп атат. Баарыныкын эле ушинтип атасыз да. Буга көрсөтүңүзчү анда бирөөнү. Мен уун чыкпай туруп кетип калайын. Кеңиз азыр көрсөтүңүз, мен уун чыкпай кетип калайын. Бүт ошонтип. Кеңиз көрсөтсөңүз бирөөнү. Кеңиз көрсөтсөңүз. Көрсөтөм азыр. Азыр көрсөтүңүз. Башка тема өтпөйлү, азыр көрсөтсөңүз мен кетип калам, уун чыкпай туруп Жок, кетип калам. башка теманы бүтүрөлү. Жок, ал темага рахмат, сиз көрсөтпөйм дебесизби? Министрликтен сурап алам болду. Приказды. Жок, приказды берем. Болду, башка темага кереги жок. Калгандарын көрбөйсүзбү? Кайсын? Ну, хорошо. Башкага сурабайбы? Сураган жокмун. Көрсөтүңүзчү. Бир адвокаттыкынбы, бир журналисттикинби көрсөтүңүзчү. Бул сканерден өткөрүп алганыңызды. Уун чыкпай кетип калайын. Адвокаттар эч качан удостоверение сизге карабайт, ишенесизби? Керек болсо менде болуп меңиз окуңуз деп көрсөтпөйт алар. На, болду. Ушул гана на уровень глаз көрсөткөн болду. Урматтуу көрүүчүлөр, мындай. Эгерде мен жөнүндө жаман маалымат чыкпайт, билем мен. Себеп мен өзүм дайыма туура жүрөм. Бирок мен жөнүндө, менин жеке жашоом жөнүндө маалымат чыга турган болсо, бул айымдан көрүңүздөр. Себеп дегенде социалдык тармактарда фейковый аккаунттар менен ар кандай монтаждар жасап, адамды каралап коюш бат эле. Анан эгерде буга чейин мен билем, бир дагы адам менин паспортумду дагы, удостоверениемди дагы жазып калып алган эмес. Эгерде кимдир бирөөгө бир маалымат чыга турган болсо, мен жөнүндө жеке маалымат чыга турган болсо, үй бүлөм жөнүндө маалымат чыга турган болсо, ушул айымдан көрсөңүздөр болот. Сөзүм бүттү, жакшы калыңыз. Ошо ал жактан башкы дарыгер айтып жатат да, министрлик, мындай айтканда министрлик күнөөлүү деди да, ошо меморандумга кол коюлбай аткандачы. Мен эчтеке чечпейм. Министрдин бир эмес эки замы тең билет эле. Министр өзү деле бир жыл мурда сүйлөштү эле. Бирок эмне себептен мындай болуп атканы, убакыт созулуп атканы бизге белгисиз. Биз биякта кичинекей адамбыз деп айтты да, мындай айткандачы. Бир жылдан бери ошо министрликтин ошо иштебегендигинен улам ушундай созулду сүйлөшүүлөр деп эле айтты да. Кандай кылабыз? Хорошо. Белки Улан Асанбекович занялась эткен да? Ага. Мен Улан Асанбекович номерин берейин. Бирок азыр ал киши 2-де жогорку кеңешке кетмек. Болсо бир кечирээк келсең, толугураак маалымат ошол кишиде бар да. Номерин берип койсоңуз сүйлөшүп көрөйүн бир. Саатын тактап алам. Хорошо. Давай. Министрдин орун басары башка орун басарга чалыңыздар деди. Негизи биздеги мамлекеттик кызматкерлер футбол ойносо, ошол эле Ливерпуль, ошол эле Барселонанын баарын утмакта. Футболду ушундай мыкты ойношот. Биринен бирине. Бияктан чыксаң тияка, тияктан чыксаң бияка. Жок, мен жооп бербейм, бул жооп берет. Жок, мен жооп бербейм, бул жооп берет деп турат. Футболду же волейболду мыкты ойношмок. Себептен баягы командалык иш болгондо бири ыргытат эмеспи, топтучу. Ошол сыяктуу эле көйгөйдүн маселелеринде ушундай ыргытышат да. Эч ким жооп бергиси келбейт. Чиеси күн санап артып чечилбей жаткан маселени саламаттык сактоо министри өз көзөмөлүнө алып чечүү аракетинде экендиги бизге маалым болду. Андыктан жакын арада жакшы жаңылыктар менен дагы бөлүшөбүз. Баса белгилеп кетүүчү жагдай, эне жана баланы коргоо борборунун жетекчисине карата министр чара көрө албайт, аны жумуштан дагы ала албайт. Ал эми мындай укук бир гана министрлер кабинетинде бар.